Тарых жана маданият жылына ошондой эле Базар Коргону районундагы Маматай балбандын жаркын элесине арналган улуттук алыш белбоо күрөшү уюштурулду. Салтка айланган жыл сайын өткөрүлүүчү спорттук иш-чарага Өнүгүү Прогресс партиясы каржылык кылып, жергиликтүү тургундардын спортко болгон ышкы отун ойготуп, белгилүү байгелүү сыйлыктарды ыйгарышты. Теманы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат. Мына Кыргызстандын абырын көтөрүп Базар Коргондо өтө жакшы күрөшүп жүргөн. Арстанбакта өткөрүлгөн алыш күрөшүнө балбандар 5 салмак ченинде таймаш алышты. Ага өлкө аймагынан келген 300 балбан катышты. Алардын бири Топчубек Алымжан уулу ал Карадария айылынын атынан 80 килограммдык салмакка күч сынашууга чыгып, алгачкы атаандашын 50 секундага жетпеген убакытта жыгып, жеңишти колго алды. Алыш күрөш Карадарияда бар. Мен ушул алыш күрөшүнү дүйнөгө таанытып, башка мамлекетке дагы барып күрөшөм. Кудай бурса алыш күрөш менен машыгытам. Койлоев Имангазы. Кудайым бурса Кыргызстан байрагын көтөрөбүз. Өтүп жаткан күрөштү колдоого алган Өнүгүү Прогресс партиясы 300 000 сомду өз капчыгынан бөлүп беришти. Күрөштү өткөрүүнүн максаты элди ынтымакка чакыруу жана көп улуттуу элдин башын бириктирип, алыш күрөшүн дүйнөгө даңазалуу болгон. Марекелерди өткөзүп, элге туура идеологияларды жеткизип, элди ынтымакка чакырып, элди ушундай бир биримдикке алып келип деп, мына ушу иш-чаранын аркасынан, иш-чаранын негизинде болот деп эсептейбиз да. Анткени азыр сиздер жакшы билесиздер, дүйнө боюнча мамлекеттер жок болуп кетти. Дүйнө боюнча согуш кайсы бир мамлекеттерде болуп атат. Биз ушу согуштан алыс бололук. Биз ушундай мамлекетибизди жоготуп албайлык деген ой менен мына ушундай биримдикке чакырганды иш-чаралар өткөзүп атабыз. Алыш белбоо күрөшүнө катышып жаткан палбандардын арасынан жеңип чыгып, биринчи орунга татыганга 30 000, экинчи орунга 20 000, ал эми үчүнчү орун үчүн 10 000 сом берилди. 4 жылдан бери өткөрүлүп жаткан бул күрөштүн түрүн колдоого алгандар көп. Бул жылы Өнүгүү партиясы колго алып спортчулардын башын бириктирди. Белгилеп кечке биз көчмөнбүз. Биз жайлоо очубуз керек, биз ат минишибиз керек, биз күлүк чабышыбыз керек, биз күрөшүбүз керек. Ошону менен биз улутпуз, тилибиз менен биз элбиз. Алыш күрөштү өнүктүрүү үчүн биздин областтын жетекчилери, биздин республиканын жетекчилери ушунга көрө көңүл коюш керек. Себеп дегенде биз биринчи орун кыргыздын идеологиясын, кыргыздын тилин, кыргыздын маданиятын биринчи орунга коюшубуз керек. Анан кийин ошондо гана биз эл болуп таанылабыз, ошондо биз эл болуп өсөбүз. Кыргызстанда бел куру менен күрөшүүнү талап кылган алыш белбоо күрөшүнөн сырткары кыргыз күрөш жана кыргыз улуттук классикалык күрөшүү боюнча федерациялар бар. Аталган 3 федерация Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча республикалык борбордун карамагында иш жүргүзөт. Ар бир күрөштүн өзүнө таандык эрежелери бар. Талгат Бакиев, Алымбек Арапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.